Балыкчы шаарында социалдык контракт программасынын алкагында 11 үй бүлөгө өз бизнесин баштоо үчүн 150 000 сомдук сертификаттар тапшырылды. Иш-чарага шаар мэри Султан Гермалиев катышып, жарандарга ишкерликти өркүндөтүп, өнүгүү жолунда ийгиликтерди каалады. Жакшы иштесеңер, биз дайыш колдойбуз да, сиздерди ушу малый бизнес өссүн деп, оокатыңар жасап кетсеңер бизге эле жакшы да. Жөн эле акчаны бербей, ушу үйрөткөнүңөр жакшы болот да, анткени сөз бар го. Дай человеку рыбу, он будет сыт один день, научи его, как ловить рыбу, он будет сыт всегда. Да? В общем, желаю вам успехов в начинаниях ваших, ушу баштаган жумуштарыңар иштеп кетсин, буюрса баары жакшы болсун. Бенке болбосо коркпой эле коюңуз, анткени билесиз, мындай успешный бизнесмендер карасаңар, прям акылдуу, прям академиктер жок арасындачы. Эң основной бул усердие, да? Кайта аракет кылып берсеңер, если долго мучиться, что-нибудь да получится дегендей да. Так что коркпой эле коюңуз, башта бериңиз. Жаңы бизнес ачканда билем, кыйын, где-то 1-2 жыл минус иштейт любой адам, пока имя себе сделает. Так что аракет кылып берсеңер болот да баары. А биз колдогонго аракет кылабыз. Маалыматка ылайык, быйыл Балыкчы шаарына социалдык контракт боюнча жалпы 36 квота бөлүнгөн. Анын алкагында 15 жарандан арыз келип түшүп, алардын ичинен комиссия тарабынан 11 үй бүлө тандалып алынды. Бул 2022 жылдан бери келатат. Башында Балыкчы шаарында 50 аз камсыз үй бүлөлөр 100 000ден алып, бизнес планын ийгиликтүү ашырышып, азыр жакшы уже бизнес планын доходтору жакшы табылып келатышат. Андан кийин 2023 жылы 45 үй бүлө, андан кийин 55 үй бүлө, 24 жылы 55 үй бүлөгө берилип, азыр бизнес пландарын жакшы ишке ашырып келат бизнестер. Бурда 100 000ден берилсе, быйыл өзгөчөлөнүп ошо 150 000ден көтөрүлгөн. Үй бүлө көмөкчүлүк пул алгандар бул токтомдун негизги максаты ушу жакырчылыктан чыгаруу болуп саналат. 20 жылдан бери ушу үй бүлө көмөкчүлүк пул алуучулардын Балыкчы шаарында саны азайган. Азыркы учурда 147 үй бүлө алат. Тандалган жарандар мал чарбачылыгы, соода сатык, тикмечилик, такси кызмат көрсөтүү жана пластик эшик терезе чыгаруучу өндүрүш багытында ишмердик жүргүзүшөт. Мал алып, анан ушу малды көбөйтүп кетели деп атабыз да. 100 буга чейин мал карачыбыз үйдө. Бизнес план окудук бир жолу келип. Анан мондай кандай десем, кой бакканга мынча чөп, жемине деп жазып кеткен да жолдош. Социалдык контракт программасынын ишке ашырылышын жана каражаттын максаттуу пайдаланышын шаардык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы көзөмөлдөйт.